бардык райондо 16 ай өкмөттөгү көбүнчө ушул бак менен иштеген, багбанчылык менен иштеген дыйкандарды, фермерлерди чакырганбыз. Азыр да мына алыска ай өкмөттөрдөн келип атышат. Сунушту баштай берели деген, баштап тура берели. Бүгүнкү ушул семинарды эң негизги уюштуруучулардын бири тааныштырып кетейин. Капаров Абдулла Ташиевич, Борбордук Азия багбандар биримдигинин жетекчиси. Ошону менен бул жерге чакырылган Жолдош Байыш тест центрдин өкүлү, бул жерде ал киши да маалымат берет. Турдубеков Дооронбек, Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинатынын директорунун орун басары. Ошондой эле Амиров Үсөн, мына Кашкар штаттагы агрохим лабораториянын өкүлү, адиси. Андан сырткары ушул жерде бардык ошол адамдар өзүнүн бүгүнкү маалыматын бергенден кийин сиздер менен толук суроо жооп кылабыз. Ушул багбанчылыкта болобу, талаачылыкта болобу, айыл чарбасында болобу, кандай жакшы сунуштар болгон болсо айткыла өзүңөр чыгып, кандай суроолор болсо суроолорду бергиле, ошого бүгүн толук жооп алып кеткидей болгула. Ушун эртең ошол жерде барып, ошол талаада болобу, бакта болобу, ушуну пайдалана турган болгула. Мына акыркы мезгилде өзүңөр көрүп атасыңар, биздин республиканын ушул айыл чарбасында бүт бардык ушул көбүнчө багбанчылыкка ыктап атат. Себеби мына Евразиясынын талабы да ошондой болуп атат. Ошол жака биздин продукциялар жакшы өтүмдүү экен, ал жагы талап жакшы суроолор коюлуп атат. Анан акыркы мезгилде мына өзүңөр көрдүңөр, 10 январь күнү президентти шайлап алдык. Андан кийин мына өкмөттү шайлап алдык. Азыр ошонун өкмөттүн демилгеси боюнча жаңы структура бекитилип, азыр айыл чарбасы кыйла немеси кеңейди, полномочиялары. Мурда айыл чарба министрлиги жалгыз өзүнчө эле бир неме болгон болсо, бүгүнкү күндө айыл чарбасына суу чарбасын кошуп берди, токой чарбасын кошуп берди, ветеринардык тармакты толугу менен кошуп берди. Ошонун бирге азыр мына Гамсумонун дагы кээ бир полномочиясын айыл чарба министрлигине алып беребиз деп атат. Мына аймактарды өнүктүрүү министрлиги, айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги деп аталып калды. Азыр ошонун министрине Сапарбек Аскарбекович деген болду. Ошол киши азыр күндө ишти баштады. Азыр ошол жол жобосун иштеп чыгып атышат. Ошол бизге кошулган министрликке кирген башка службалар кандай немеде кошулат, кандай немеде мындан ары иштешип кетебиз. Ошол максатта азыр иштер жүргүзүлүп атат. Аны да кийинки февралдын акырында да бир ушундай чогултабыз силерди, ошондо толук маалыматка коебуз. Токой чарба кандай немеде кошулат, суу чарбасы менен мурдатан иштеп келгенбиз, бирок 2 жыл болду эле бөлүнүп кеткенинен. Бул айыл чарбасынан ажырагыс немелер да бул. Мына жайытта токой менен канча талашабыз. Кайра ушу кошулганы бизге жакшы болду токойдун. Суу чарбанын кошулганы эң туура болду. Суу болбосо түшүм болбойт. Бардыгы дыйканчылыкка байланышкан немелер. Анда эмес ошо бүгүнкү семинарды ачып атып бир жакшы немеде баштайлык деген бир сунуш бар жолдоштор. Ушуна кече облуста атайын ушул биздин райондун айыл өкмөттөрүнө сыйлыктар берилди. Ошонун ичинде мына көп жылдардан бери ушу айыл чарбасында талыкпай эмгектенип келген Шарык айыл өкмөтүндө Токторов Надыр Капарович деген инибиз ушу жерде отурат. Ошого мына Оштук облустук өкүлчүлүктүн ардак грамотасын мен окуп коеюн, уруксат этиңиздер. Ардак грамота Кыргыз Республикасынын айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата жана айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Кара Суу районуна караштуу Мадайлык аймагындагы асыл тукум ферманын жетекчиси Токторов Надыр Капарович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы Ыйгар Мукуттуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы Ыйгар Мукуттуу өкүлү Жарасул Абдраимов буйрук номер 521-Б 12 январь 2021 жыл. Genelde özünün seminardın gün tartını ötöreli. Anda birinci sözlü mına Turdubek Dooronbek'e versek, Dooronbek mına özünde iştep, azır Oş şardık, Zelenkoz'da koz oşuğa iştep kötörülük etken direktörün orun basarı. Mına bultırla biz men agrozovede okuda birge jürdün elen Dooronbek. Nasıl eken hem bugünküne men özün aytıp ver özün. Oştoğu körptöndürүү, жашылдандыруу чарба комбинаты. Биз ошол шаарды көрктөндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындан сырткары шаарды гана эмес, Оштун айланасындагы айыл өкмөттөр, шаарлар, кимдер кайсыл тараптар кызыктар болсо, ошол тарап юридикалык жакпы, жеке жакпы бүт бардыгынын келишим негизинде ушул көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жүргүзөбүз. Бүгүн мен сиздерге мына кичине бир
маалымат менен келдим эле. Биздин комбинатта 2 питомник бар. Төлөгөн айылы менен Теке айылында. Ошо питомникте бир канча көчөттөр бар да, декоративдүү дарактардын көчөттөрү бар. Эми азыркы учурда көбүнчө жанагы адамдар кайракы жерлерди өздөштүрүп, алдыр жерлерди өздөштүрүп, суу чыкпаган жерлерди өздөштүрүшүп атат. Ошого как раз жанагындай куракка чыдамдуу дарактарды өстүрүш керек болуп атат. Ошон үчүн биз ошондой дыйкандарга биз ушу бак тиккенге жараша айналасына тегерек эле коргон кылганга, же болбосо кичине эс алып отура турган бир жакшынакай жай кыла турган болсоңуздар, ошол бизге кайрылсаңыздар, как раз ушул көчөттөр бар. Мен азыр сиздерге таркаттым. Дарактардын 14 түрү, кустарниктер деп коет, бадалчалардын 5 түрү. Атап кетейин, мисалы үчүн можжевельник. Бул 6-7 жаштагы 1,5 метрге чейин 240 сомго чейин да баасы. Туя, кайтып эле ошо арчанын бир түрү, ал дагы ошол 100 сомдон турат. Павлонияны билесиздер, Павлонияга көп кызыгып атышат азыркы учурда. Павлония бар азыр бизде 2000 түп, 250 сомдон беребиз. Ак кайын 250 сомдон, клен бул арзан 56 сомдон, ясен 56 сомдон. Дуб деген дарак бар, ошо жакшылап көгөртүп өстүрүп алсаңыздар, кийин барып ал жанагында кайрак сууга да чыдамдуу кургакчылыкка. 100 сомдон, каштан 150 сом, верба 40 сом, терек 18 сомдон, багряник деген дарагыбыз бар 120 сомдон, уксус дарагы 40 сомдон, софра японская 40 сомдон, мажурумтал 56 сомдон. Анан бадалдардын 5 түрү бар, алар 5 сомдон 28 сомго чейин арзан гана бар. Эгер керек болсо кайрылып менин телефонумду жазып алыңыздар. 0770 11 64 33. Nol 770 11 64 33. Же болбосо 0558 мегаком. 0770 11 64 33. Мегаком жазыңыздар 0558 99 09 76. Az 3 областта, Ош областы, Баткен областы, Жалал Абад областында Кыргыз президенттик ишканалар бар. Ошонун түштүк аймак боюнча ишканасы биздин Кара Суу районунун Кашакстагы айыл өкмөтүндө илгерки өзүңүздөр билсеңиз керек, проектный искать станция болгон илгери, агрохим лаборатория. Ошол ишкана ушул жерде жайгашкан. Эми биздин негизги ишкананын милдети топурактардын сапатын күрдүүлүгүн аныктоо. Onun içinde toprakta мысалы составында гумустун составы канча деңгээлде көрсөткүчүн көрсөтөт. Анализ кылабыз. Андан кийин азот, топрактын составын азот, фосфор, калийдин көрсөткүчтөрүн анализ кылып беребиз. Эми сиздерге айтып кетсем, мисалы мына Кара Суу районунда түштүк аймак боюнча айтсам, топрактардын түрлөрү серезем типичный деп коет, кадимки боз топурак деп коет. Андан кийин серезем тоо деп коет, карамтыл бозоңдук топурагына кирет. Серо-коричневый светлый топурактар болот, ачык кырмызы сарыгыч топурактарына кирет. Бөлүнөт да. Светлый каштанный деп коет, ачык коңур топурак булар тол райондордо кездешет. Серо-коричневый томный, карамтыл кырмызы топурактар, светлый бурый, күрөң топурактар, алар тоо тарабында кездешет. Астана биздин мына Кара Суу районунун жеринде серезем типичный деп коет. Кадимки боз топурактар, анан карамтыл боз топурактар деңиз деңгээлинен келет, ана 1,5 метр бийик деңгээлдикте ошо карамтыл бозоң топурактар кездешет да. Ошондой эле биздин ишкананын милдети баягы топурактын составында топурактын туздуулугун pH деп коет, кислотность деп коет. Ошону мисалы топуракта 3 кыл кислотаны аныктайбыз да. Бул жерде азыр серный кислота дагы 3 кыл түрү бар. Ошол кислотаны аныктаганда мисалы топурактын составында 8ден жогору болуп калса кислотасы жогору болот да. Эгерде 7-8, 7-9 болуп калса ал топурактын туздуулугу аз өлчөмдө болуп эсептелет да.
Сіздерге мына жерде Услугасы мынандай. Основной 1 гектар жерден 5 жерден абрас салынады, 30 сантиметр тереңдіктен. Ошо 5 жерден алынған абрасаны аралаштырып тұрып, бір абрас сығылып тұрып, анализ жасайбыз, ошо 517 сом болады. 517 сом болады. 1 гектар, бір абрасы. Егер ошо 3 гектар болса, мисалы, 3 абрасы болады да. Арқыл жерде жайғаса, мисалы 3 гектарыңыз бір жерде жайланса, суға жеріңіз. Ал дағы башқа жерден 2 гектар жеріңіз болса, дағы бір жерде 3 жерде болса, анда башқа анализ алынады да. Башқа анализ алынып, бирок ошо 1 гектардан 517 сомдон анализге төлөнөт. Ошо 3 кыл кислотанын составына кошулат да. Канча күндө чыгарып бересиңер? Биздики 3 күндө, 4 күндө чыгат. Себеби топырақ нымды болады да, апарғандан құрғаш керек. Аны сушкаға салынады, өзі естественно құрғаш керек да, топырақ. Андан кейін сушкаға салынады, еленеді, андан кейін анализ жасалады. 3 күн 4 күн. Қанша граммдан алып беришти? 500 граммдан. Ошо мисалы 5 жерден аласыздар го, 30 сантиметрден. Ол 30 сантиметрден дагы үстүнөн, ортосунан, астынан 3 жерден аралаштырып алыш керек. Ошондан 500 грамм алып келсеңиздер. Жаңақта жылыш жоқ та, же өліп қалбайды, же совсем нарқы беркі болбайды. Чалажан тұрады да. Анан кейбір айтады, жер гил бото дейді. Кейбіркі жерлер айтады, немен суың шор дейді. Действительно шор болушу мүмкін. Себебі суарғандан кейін 2-3 күннен кейін жер ағарып қалады да. Ошодан сізге қайрылғым келеді да, ошол суының шорынан ошондай болуп атабы, же жердин баягы гил ботосунан ошондай болуп атабы. Бирок чөп закон өсөт. Бізде эми шаарда участоктор аз да. Бирок Кудайга шүгүр, көчөт эгилген да. Мен өзүм 9 жылдан бери эккем, окон кинастын ар кандай сортторунан. Жөн эле бала чака жегенге. Негедир аябай жакшы алат, жакшы гүлдөйт, но түшүмгө келгенде аз эле болуп калат да. Анан суу койбо дешти. 2 жылдан бери суу да койбойм. Но все равно түшүм жок да. Демек мен топурактын кычкылдуулугун текшертишим керекпи? Азыр баа сиз айтканыңызды түшүндүк. Бул жерлер может ошо сиз айткандай туздуулугу шорду болушу мүмкүн да. Себеби мен айтып кеттим го. 7-8, 7-9 болсо дагы мындай орто туздуу болуп калат да. 8ден өткөндө уже шордулук, туздуулук көбөйүп кетет да. Анализ кылып берели. Биз телефондо жазып алсаңыздар 51 менен 51 менен 19-62. Анан шартка байланыштуу тест-центр деген мындай учкай маалымат катары бул мамлекеттик эмес ишкана. 20 жылдан ашып калды мындай ишти баштаганначы. Анан сиздер менен дыйкандар менен иштешебиз, айыл чарбасы менен иштешебиз. Анан көбүрөөк жаңылыктарды мындай сыноо, жеткирүү деген дагы бир милдетибиз да бар да. Себептен да баягы алдыга жылыш үчүн жаңылыктар таркатыш керек да. Аны жаңылыктар таркатыш дегенде азыр биз bir 3 жылдан болуп калды. Мына био багытында көбүрөөк иш жүрүп атты эле. Себептен да азыр ар бир дыйкан билет да, мына минералдык жер семиштерди ченемсиз колдонгондо жер акырындык менен бузулат да. Мисалы, жөнөкөй эле тил менен айтканда, аммиачный селитр, азот деп атабыз го. Берсеңиз 34% пайдалуу да, калган 60 канча процент пайдасыз. Муну эми бергениңизде биз бербе дегенден алыспыз, бериш керек. Бирок өлчөм менен болгондо жакшы да. Анан ошол 34% же болбосо 3төн 1 пайдалуу, 3төн 2 зыян. Буну билип туруп эле берип атабыз, бул убактынча нерсе экен да. Анан ошол акыркы маалдарда органикада бул эми телевизордон деле, башка маалыматтардан деле угуп көрүп жүрөсүздөр. Бул эми жаңы багыт деп айта албайм, бирок бизди Кыргызстанда салыштырмалуу жаңы багыт да. Бул эми химия эмес, органика. Эми жөнөкөй эле дыйкан тили менен айтканда кык колдон, чиринди колдон, ошолордун баары органика. Бирок сөз каерде болуп атат, ошол кык деле, чиринди деле талага көп өлчөмдө жетиш кыйын да. Чарба министрине караштуу органикалык айыл чарба департаментинин Ош аймактык филиалынын жетекчиси Иминбаева Индирага берди. Урматтуу Кара Суу районунун тургундары, айымдар жана мырзалар, сиздерди жаңы жылда сак саламат көрүшүп тургандыгыбызга мен аябай кубанычтуумун. Анда эмесе биздин органикалык айыл чарба департаменти билесиздер, мурунку атыбыз Кыргыз Агробио борбор болгон. Кыргыз Агробио борбордун дагы жумушун аткарып келатабыз. Азыркы күндө органикалык айыл чарба департаменти дагы жумушун аткарып келе жатабыз да. Биздин максатыбыз ушул биздин Кыргызстандан өстүрүп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүнү органикага өткөрүү да. Органикага кантип өтөбүз?
Бул жогорку кеңештен биздин элибиз ошого көнөбү? Минералдык, химиялык элемент, химиялык препараттарды бардыгына көнүп алганбыз, ошого өтө алабызбы дегенде, биз өтө алабыз деп туруп, өзүбүздө ошол эмени жүктөп алып туруп, жоопкерчиликти алып туруп, ушул органикага өтүү максатында өзүбүз саясатты алып бара жатабыз да. Органикага өтүү максат бизде эмнеден? Биринчиден, ушул Кыргызстанда жашап жаткан кыргыз элинин саламаттыгын сактоо жана алардын жашоо мөөнөтүнү көбүрөөк жана узартуу да. Экинчи максатыбыз дүйнөлүк базарга чыгуу органика менен. Биз органика менен, сапат менен чыкпасак дүйнөлүк базарга, биздин атаандаштык мамлекеттердин алдында биз аянт менен чыга албайбыз да. Алардын какой-то бир мизерный эле биздин аянт жерибиз бар да. Ал эми биз сапат менен чыккан болсок, органика менен биз башка өлкөлөргө жакшы чыгышыбыз мүмкүн экен да. Ошондуктан азыркы күндө билесиздер, Европада, Кытайда, Японияда, Америкада бардыгы жакта органиканы керектөөчүлөр, өзүнү сүйгөн инсандар көбөйө башлагандыктан органикага биз көңүл буруп атабыз да. Бизде дагы азыр биолабораториялар курулуп атат, таможнядан бизден өтүп кеткени менен сиздердин өндүргөн тамак аш азыктарыңыздар ал жака лаборатория өтпөй калып, кайра кайтып келгендер болуп атат да. Ошондуктан азыркы мына башынан эгер үрөндөн баштап органикага өтүшүбүз зарыл жана шарт болуп атат да. Ошондуктан бизге органиканын пайдасыны түшүнүп алдыңыздар. Ушул органикага түздөн түз бизге минералдык жер семиткичтерди органикалык жер семиткичтерге алмаштырабыз. Минералдык жер семиткичтер дагы ошол органикага кирбейт экен. Алар дагы химизация болуп, алар синтездөө күйүү жолу менен пайда болгондуктан аларды биз мындай керек деп жатканыбызда бизге зыяндыгын аябай чоң көрсөтүп жаткандыктан минералдык жер семиткичтерди органикалык жер семиткичтерге алмаштырабыз. Органикалык жер семиткичтерге эмнелер кирет? Органикалык жер семиткичтерге бизде мал абдан көп, навоз, биогумус, биокомпост жана сизераттар кирет. Азыркы күндө аябай популярдуу болуп жаткан биздин өзүбүздүн малдарыбыздын чыгындысыны биогумус аркылуу, биокалифорнийский червь аркылуу биз биогумус кылып алып атабыз да. Ал эми биогумус болсо ушунчалык эң чоң баасы жогорку даражада турган органикалык жер семирткич болот да. Органикалык жер семирткичте ошол биогумуста, биокомпостто ошол биз топуракка салып жаткан азот, фосфор, калий минералдык жер семирткичтердин бардыгы ошолордун составында дагы бар да. Болгондо дагы табигый бар. Биз табигый зат менен азыктанбасак органика болбой калат экен дагы. Бизде азыркы күндө адам баласында ушунчалык оорулардын саны көп, байкап атасыздар. Ушунчалык көбөйүп кеткендиктен биз ошого өтүшүбүз зарыл да азыр. Ал эми биздин химиялык препараттарды болсо азыркы күндө илдеттерге жана зыянкечтерге каршы биологиялык метод менен, биологиялык ыкма менен биздеги чыгып жаткан биопрепараттар менен жана энтомофагтар менен күрөшсөңүздөр болот да. 3-4 жылдан бери мен дайыма сиздерге лекция окуп кетемин. Биздинде 2 түрдүү биопрепарат чыгат. Биринчиси биолигнин жана триходермин. Биолигнин бул биостимулятор, тамыр системасын абдан жакшыртат. Тамыр системасы жакшырганынан негизинен биздин өсүмдүктүн үстүңкү катмары абдан жакшы өсөт дагы. Ошонун негизинен иммунитет көтөрүп жана түшүмдүүлүк 20-30%га чейин көтөрүлүп, жана 5 күн 10 күнгө чейин алдын сиздердин түшүмүңүздөрдү жыйнап алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Биолигнинди колдонсоңуздар. Биолигнин бул ферменттерден жана гормондордон турат. Ошол ферменттер топуракка түшкөндө үрөн тамырды чылап, үрөндү чылап биздин биолигнинен өткен болсоңуздар, ошол фермент топурактагы эрибей турган органикалык минералдарды, бирикмелерди ажыратып берет дагы. Ошонун негизинен тамыр системасы абдан жакшырат.
Экинчи биздин биопрепаратыбыз триходермин. Триходерма лигнориум деген бул латынча аты. Триходерма козу карыны бул дагы өзүнүн убагында паразит, жашоо үчүн күрөш, табигаттын мыйзамы дегендей бул триходерма козу карыны грибковый бактериальный оорулардын вирустарын, спораларын, илдеттин калдыктарын бардыгын жейт. Өзүнүн убагында ооруп калган убакта жейт дагы жана алдын алат. Для профилактики биолигнинде, триходерминде вегетационный периодто 3 жолдан 5 жолга чейин бересиздер. Триходерминдин дагы жакшы касиеттери 60-70 түрдүү оорулардын алдын алат. Жана бул дагы өзүнүн убагында иммунитетти көтөрөт, фотосинтез процессин абдан жакшыртат. Фотосинтез жакшы жүргөндө билесиздер, сиздердин алган түшүмүңүздөрдүн даамы, сапаты абдан жакшы болот да. Күнөстүү жерде, көлөкө жерде дагы фотосинтез жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Триходерминди дагы биолигнини дагы комплексни беребиз, тамырына беребиз, үстүңкү жалбырактар аркылуу беребиз. Үрөнгө көчөттөрдүн тамырыны ушуга малып же үрөндөрдү протравливание кылып берсек, 2 жол менен беребиз. Тамырга жана үстүнгө бергенде аябай жакшы эффект көрсөтөт да. Биздин кийинки энтомофагдарыбыз 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. Биринчиси златоглазка, универсальный биздин уникалдуу златоглазка энтомофаг болуптур. Бул энтомофагыбыз алтын көзү жылтыраган, тор канаттуу, жашыл болот. Сиздер буну көрөсүздөр. Кечкурун сиздердин лампочкаларыңызга келип конот да, аны биз куупчуруп өлтүрөбүз. Бирок бул аябай пайдалуу көпөлөк болгондуктан бул ширени жейт, тиляны жейт, гусеницаны жейт, зыянкечтин гусеницасынын биринчи, экинчи возрастын жейт дагы, жана зыянкечтин тукумун жейт. Буну биз май айынан баштап коебуз, 10 майдан баштап коюлат. Топурактан зыянкеч учуп чыккан деле сразу барып тукум коет, ошол тукумуга биздин златоглазканы койсоңуздар, златоглазканын азыгы зыянкечтин тукуму. Ширени жок кылат, тиляны жок кылат, жана гусеницанын биринчи, экинчи возрастын. Экинчи биздин азыр Байшек айтып кетти, биздин трихограмма деген зыянкечтерге каршы энтомофагыбыз. Булар зыянкечтин тукум койгон убагында булар дагы трихограмманы койгон болсоңуздар, трихограмма барып өзүнүн тукумун ошолордун зыянкечтин тукумуна коет. Бул дагы май айынан июнь айларында коюла баштайт. 1 гектарга 1 граммы 35 сом турат. Өкмөт баасында биздин препараттарыбыз абдан арзан. Минсельхоздун дыйкандарга болгон жардамда Кара Суу районунан абдан бизден аз да алуучулар, биз силердин араңарда жүрөбүз да. Аз дагы пайдаланбайсыздар дагы. Бизде үрөнчүлүк чарба мына быйыл 2020-жылы биз Ташыров менен абдан жакшы иштедик да, Кубанычка. Ташыров Тажибай ака менен абдан жакшы иштедик да, ушунчалык ыраазы болду. Акырында 45 гектар менен иштеди. 45 гектар менен 2019-жылы 700 миңдик химиялык препарат жана минералдык жер семирткич алган экен. Ал эми 2020-жылы биз менен иштеп туруп 45 миң сомдук эле бизден биопрепараттарды алды дагы, миллион сом менен эконом кылып калдым деп бизге ыраазычылыгын билдирди. Бул биз үчүн аябай кубанычтуу көрүнүш да. Ошондуктан быйыл дагы үрөнчүлүк чарбаларды үгүттөймүн деп айтты. Кара Суу районунда абдан көп. Сиздер да үрөнчүлүк чарбалар алып колдонуңуздар, дыйкандар абдан көп. Сиздердин өндүргөн азык-түлүгүңүздөр бардыгы биздин Кыргызстанга кетет да. Анда эмесе биздин 3-чү эң жакшы энтомофагыбыз бул габрабракан. Габрабракан бул июль айынан баштап коюлат. Сиздер да абдан жүгөрүн абдан көп эгесиздер, помидорду көп эгесиздер. Ошолорго түшкөн зыянкечтер чоңоюп кетет. Трихограммадагы, златоглазкадагы ала албай калган зыянкечтин гусеницалары чоңоюп кеткен. 1 сантиметрде бол 5-6 возрастта болуп калган убакта биздин габрабраканды койгон болсоңуздар, ошол габрабраканды өзүнүн шилекейи менен чагат дагы, ошол 1 сантиметрлик куртту парализовать этип туруп, жансыз абалда коюп туруп, ошол
куртка габарабракын өзүнүн тукумун коет дагы. Ошол гусеницанын ичиндеги биздин каныбызга окшогон алардын гемолимфасы менен габарабракынын тукуму азыктанып гусеница болуп чыгып, алар деле кайрадан ошондо гусеницаларды өлтүрүшөт. Эң жакшы бизге колдонушуп аткан кара судан дагы жакшы колдонуп атасыздар кукурузага. Быйылкы жылы сладкий кукурузага абдан жакшы колдондуңуздар. Ошону колдонгон дыйкандардын кукурузалары Россияга өттү да. Эмне үчүн? Себептен биздин габарабракын баягы жүгөрү чачыры чыгарып калган убакта курттар чыгып кетет го. Ошол курттарды түп тамыры менен барып баягы макиянын ичиге кирип издеп таап чыгышты да. Бул дагы габарабракынын жакшы жагы биз органикалык айыл чарба пилоттук чарбабыз Араванда агросервис дегенче. Ошол дагы абдан жакшы кукурузага пайдаланды. Алар 1,5 миллион Россияга экспорттошту благодаря биздин габарабраканга да деп коркпой айта аламын да. Андан кийин сиздердин дагы 4-чү биздин энтомофагыбыз Amblysseus. Amblysseus бул сиздердин пактаңыздардын абдан жакшы бир энтомофаг болосу деп паутинный клештикке биздин Amblysseus'ты койгон болсоңуздар толугу менен жеп жок кылат биздин паутинный клешти Amblysseus. Amblysseus бул дагы өзүнүн убагында жегич, ошол паутинный клештин тукумунан баштап жөргөмүшүнө чейин бардыгын толугу менен жеп жок кылат. Бул ишенбесеңиздер, үрөн чарбалыкты ташырыкка барсаңыздар, ушуну толугу менен сиздерге айтып берет да. Андан кийин органикалык мынау жер семиткичке азыр мен Байшаканын сөзүнү дагы бир толуктап кетким келип атат, жардам кылып. Real Organic дагы абдан жакшы препарат болуп эсептелет. Аравандагы агросервис пилоттук чарбабыз ушуну колдонду, түшүмдүүлүк абдан жакшы болду да. Бул Real Organic нанотехнологиясында жасалган 10 жыл 12 жылдык биздин кыргызстандык Асел деген кызыбыздын мээнети ушул японский нанотехнологияда жасалган. Нанотехнология дегенде минералдык бизге керектүү болгон элементтерди кысуу жолу менен кичинекей кылып ушул 1 литрге койгон да. Буну биз иштеткенибизде көбүнчө топуракка иштетсеңиздер абдан пайдасы жакшы болот. Себеп дегенде топуракка биз азыр биогумус, биокомпост деп атабыз го, ошолорду заменять этет. 5 литр, 10 литр Real Organic биздин 30-40 тонна эменин навоздун күчү ушул 10 литр, 5 литр Real Organic'тин ичинде бар да. Ошондуктан бул органический, биологический болгондуктан коркпостон алып иштетип көрүңүздөр. Эгерде ишенбесеңиздер, аны Байшак айткандай контрольный кылыңыздар. Контрольный кылганда ошондо киндин эмеси бул питание болот да. Азот, фосфор, калийлер ушул кысуу жолу менен ушул Real Organic'тин ичинде бар. Андан сиз суроолор болсо бериңиздер, менде ушул. Суроолор барбы Ильяга? Мен колдонгонумда биоглин менен дагы эле биринчи жерге себеле турат. Трихадерин. Ошо жана биоглининде ошо эгинди эккенден мурун дагы берсе болот, эгин чыккандан кийин дагы берсе боло береби? Ошо эме кылганда. Анан канча жолу берсе болот? Канча жолуга чейин? 5 жолуга чейин. Өскөндө бериштин онча кажети жоктур, өсүп кеткенден кийин. Жүгөр эгилип кала турган болсо. Комплекстүү берилет. Азыр ушул күнгө карата 2800 гектарга чыкты. Значит, бактын аянты көтөрүлдү, спросу көтөрүлдү. Значит, ошол жөнүндө азыр темабыз мына Борбор Азия багбандар бирикмесинин жетекчиси Абдулла Ташиевичке сөз берилет. Ассаламу алейкум. Рухсат берсеңиздер отуруп сүйлөй берейин. Мен Абдулла Ташиевич, Кара Судан боломун. Ушул Учкундан болом мен. Жаңарыктын үстүндө Учкун деген айыл бар. Жердешиңер боломун. Мына 5 жылдан бери Борбор Азия багбандар биримдигин түптөп документтештиргенибизге 2 жылдан ашты иштеп келейтабыз. Биздин негизги ушул Борбор Азия багбандар биримдиги өзүнө койгон ушул задачасы мына элдин бардыгын 106 подвойго өткөзүш. Бул 106 подвой дегени бул жарым пакана деп коет.
өзбекче. Бизде болсо орто бойлуу дарак деп коет. Эме боюнча орустар боюнча среднерослый дейт. Бул среднерослый дарактар азыр эле келе калган жок. Бул дарактарды Молдавиядан алып келип жаңарыкка 86-жылы отургузулган. Азырга чейин түшүн берип атат. Жерамини деген сорту бар. Жерамини деген сорту ошо жаңарыкта түшүн берип атат. Эми мына азыркы биз силерге сунуштап аткан ыргалдуу багбанчылыктын биздин традиционный үйрөнгөн багбанчылыгыбыздан айырмасы эмнеде? Болгонун боюнда. Болгонун боюнда. Башка эч кандай айырмачылык жок. 106 подвойдо Джонатан деген алма бар, биз Джонатан дейбиз. 106 подвойдо Крипсон дейбиз, Стар Крипсон өзүнүн аты. Ошол дагы алма бар да. Биздин силерге буну сунуштап атканыбыздын себеби бул бактарга мындай уход кылуу өтө оңой экен да. Териш оңой, дарылаш оңой, буну деген сугарыш оңой, ошон үчүн экономический жагынан келгенде дагы бул аябай бизге туура келет экен да. Ошого туугандар багбанчылык кыла турган болсоңуздар, ушул 106 подвойдо ушул биз сунуштаган көчөттөрдү отургузгула. Азыр туугандар эң биринчи менин телефонуму жазгыла 0550 20 0007. Ооба. 20 0007. 20.0007. Айтып алыңыз. 20 0007. 0550 20 0007. Абдулла деп жазып. Абдулла. Так, туугандар, эми биринчи алма деп жазасың. Алма деп жазгыла. Биринчи зимний алмаларды жазгыла, зима деп туруп. Биринчиси редчиф, кызыл, Стар Крипсондон усовершенствованный түрү. Стар Крипсондон да жакшы болот, кара кочкул алма. Экинчиси Golden Delicious, сары алма болот, сап-сары, аябай дамдуу, сахарный алма болот. Үчүнчүсү Granny Smith деген алма. Көп мөк болот дагы, буну Россия өлгүдөй жакшы көрөт. Россиянын бардык райондорунда сонун алат, айрыкча Сибирде буну сүйүп чечет. Так, анан кийин жазгы алма июндун 15-inde кара сууда бышат. Бул жазгы алманын, жайкы алманын айырмачылыгы буну сактаса дагы болот. Эрли Женева деп жазгыла. Эрли Женева. Экинчиси Гала Маст, эки алма болду. Так, анан кийин груша деп жазгыла, алмурут. Williams деген сортун жазгыла. Анан конференция. Williams. Үчүнчүсү Forel деген. Груша бул. Анан кийин кара сууда азыр эң популярный болуп, акча болуп аткан, мына Абибилла акам отургузган Венгерка деген сорту жазгыла. Слива. Анан кийин Стенлей деген слива. Бул да слива, Стенлей. Анан Анджелино, итальянский сорт. Ушуларды азыр мына Ишкебандагы Матраевдардын логистикалык борборунан алсаңыздар болот. Анан өчүрүт эмеге келди. Кокон гилеске, Баккен гилес деп жазгыла. Ушундай. Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт, 5 сорту жазгыла. Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Анан кийин шапталы жазгыла, нектарин шапталысын. Big Bang деген жаман сонун болот. Отурса кып-кызыл болот, чоктой, нарактан тартат базарды. Big Bang. Big Bang деген экен. Big Bang. Жыңалач, булар нектариндер. Жыңалач. Орион, Venus, Extreme Candy деген. Анан кийин баягы жүндүү шапталыга
Акыркысы свит неме экен? Экстрим кенди экен. Экстрим кенди. Бардыңыздар жазыптыңарбы? Ооба. Эми жүндүү шапталык өтөлү. Трансвалия. Жүндүү. Трансвалия. Анан экстрим жулай. Анан үчүнчүсү свит дрим деген. Свит дрим. Малинага өткүлө анан кийин. Малина, полка, палана и кармелита. Ошол 3 сортун отургузасың. Полка, палана, кармелита. Анан карагат, кара карагат. Черный капитан, кара капитан, тисель, анан тибен деген сортун отургузасыздар. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, ушуну отургуза турган болсок, отурбайбыз анан объемдо. Бардыгыбызга бирдей болот дагы, бир көчөдөн эле бир фура чыгып кете берет. Так, эми фисташканы жазгыла. Фисташка сорт Ахмади, иранский. Экинчиси сирит деген сорту. Бул дагы иранский. Сирит. Ахмади сирит. 2 сорт. Фисташка. Анан бадам. Бадам президентский. Анан ференгенс. Ференгенс. Анан ферадуэл деген. 3 сорту. Президентский, ференгенс. Анан ферадуэл. Бул фисташкалар. Эми абрикосторго келдик. Прунус деген бир сорту бар. Анан ананасовый абрикос деп коет. Чоң өрдөк тукум бар го мындай, ак. Ошону отургузасыңар, анан фаралия деген сорту бар. Анан Роксана деген. 4-өнү жазгыла. Роксана, фаралия, ананасовый, прунус. Фабалия, классик. Ушул 6 сорт демекен. Анан неме? Баягы. Катты калма барга неме? Биялма. Эшме. Эшме деген сорттун жазгыла. Эшме. Эшме. Эшме, өзүнүн эшме. Эшме? Унутугула. Болду эми. Туугандар, жазып алдыңарбы? Анан баягы номерге, эгерде азыр ким успет этпей калган болсо, баягы номерге Булардын баасы 230 сомдон 300 сомго чейин. Подряд. Эң арзаны алма, эң кымбаты жаңгак менен неме? Фисташки менен бадам. Ошол 300 сом. Бардыгы 106-чы подвойда. Бардыгы. Полукарлик. Турецкий. Бардыгы Түркиядан келген. Almaterim деген чоң фирма бар, дүйнө жүзүнө көчөт сатат. Мына ошолор менен тиги жигиттердин договор бар, ошон менен иштейт. Эми туугандар, суроо жоопко берсек, кандай суроолор бар? Андан Калдыбаева Зейнеп. Узун сай кеткен, сай кургап калганда шагыл эмне көчөт отургузсак болот? Бардыгы эле почти шагыл болуп атат, көп жерлерде шагыл. Шагыл жерге эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кичинекей экскаватор алып барасыздагы, тереңдиги 1,20, оягындагы, бул жагындагы 1 метр кылып туруп, каздырып туруп, 2 метр аралыкты коюп туруп, полукарликке 2-ге 3 отургузулат, полукарлик. Мына ошол жерде алып таштап туруп, ошол жерге тоонун, чыйырчыктан алып келесизби, же болбосо мынабы папан жактан алып келесизби, бетин эле аласыңар, 20 сантиметр бетин алып келип туруп, ошого өзүңүздүн почваны биринчи казып атканда, ошол жерде бирге бир неменин бетин алып койгула. Эң плодородный местосы ошол эле, онун астында уже ничего нету. Ал өстүрө албайт силердин немеңерди. Ошону бир чоң идишке алып коюп туруп, бул жака. Тияктан топуракты алып келип туруп, анан именно баягыда элеп алып туруп, тетиге эмени. Бул эми машакаттуу иш, бирок бак кылыш деген өзүнүн бир эмеси бар да. Эмеси бар, бакты бир эле жолу отургузасың, калган малды ухаживать этесиң, анан түшүмүн бере берет. Биринчи бакты эме кылып атканда, бул жерде специалисттер айтып кетти да, биз деген бакты отургузабыз дагы, анан кийин отуруп анализ чыгарып койсоңбу дейбиз. Чурк апарып эле көчөт отургуза койбоңуздар туугандар. Биринчи анализди алгыла, жерди даярдагыла. Жер деген палван болуш керек. Силер отургузган көчөттү шап баягы бензин от койгондой лоп этип алып кетиш керек да. Көктөтүп бериш керек.
Мына ошон үчүн жерди даярдаңыздар. Биздикилер болсо жер арык, минералдары жетишпейт, эч нерсе жок. Апарабыз дагы эптеп мындай тешик кылабыз, тамыры батса болду. Тыгып туруп, тебелеп туруп анан кийин баягы өс деп приказ берип коюп кетип калабыз. Бул качан өсөсүң? Ошон үчүн ар бир тамырды, мисалы үчүн сизге айткан азыркы мен сиздин ишимде, сиз деген бул почваны 25 жылга даярдап атасыз. 25 жыл ошол жерде көчөт жашайт, полукарлик. 25 жыл силерге кызмат берет. Жылыга жок дегенде ошол көчөтлөргө $10 киреше берип турат. $10 жылыга. Мисалы үчүн бир эле жерге сиз эгерде 1700 1 гектарга батат алма. Мисалы үчүн азыр биз Кара Сууга көбүнчө эле биздикилер неме эгип атпаганда зимний алманы эгип аттагандан кийин уже эмеге барганда декабрга деле жетпей эле уже пөк болуп калат. Базарга барсаң кармап көрүп немесин басым бере бербейт да. Себеби дегенде көп алмалар Казакстанга башка жакка чыгып кетет да. Ал жакка уже бош алма алынбайт. Ошон үчүн туугандарым, силер мүмкүн болушунча мына Кара Суу ысыкты пайдаланышыбыз керек дагы, эрте буша тургандарга өтүшүбүз керек. Эрте буша турган. Эрте пышты уже 15 июнда сендин уже багманчылыгың бүттү. Сен уже жерди багып, кийинки ушу эмеге настрой кылып отуруп калышың керек да. Анан туугандар, эч адашпастан полукарлик отургузуңуздар. Полукарликтин несі жакшы? Бул уже 3-жылдан түшүм берип баштайт. 3-жылдан түшүм берген дарап бардыгына жага берет да. А берки өзүбүздүн высокорослыйды отургузуп алабыз дагы, ал бечара 10 жылга чейин түшүм берги чейин настрой болуп өзүнө неме болот, о бечарага толуп тура баягында эмелер жолугат да, баягы бунун жан алгычтары, эшек жолугат, ечки жолугат. Анан акырына барганда аябай өстүрүп келет, эле казыт болобуз же бир нерсе болобуз. А полукарлик бак 2-ге 3 болот, ортосу чаңып туруш керек дегендер чыгат да. Садагы олайын ортосуна 400 каз багып кой. Ошолор обработка кыла берет, камыш чыгабы, ажырык чыгабы, суруп жеп, таптаза кылып турат экен да. Ана эстештивный. Болбойт, эч нерсе болбойт. Онун ичинде только ошол тоок багасыз, же өрдөк багасыз, же каз багасыз. Ошол керек, же шабдалы болуш керек, же неме. Себеби дегенде бул товарняк дейт да. Сиздин мисалы үчүн жарымына шабдалы, жарымына эме алмай болсаңыз, сизге фура кирбейт. Эгерде сиз мисалы үчүн бир эле жерге бир түрлүү алманы эге турасыз, бир эле фура сата турган болсоңуз аке, 50 сомго. Сизге ошол жетет. Ошон үчүн бакты дегенде мындай бир кластерлүү кылыш керек да. Анан жаныңыздагыларды үндөшүңүз керек. Бак деген бир эле өзүм эмес, мына өзүңөрдүн жамаатыңар менен сүйлөшүп алып туруп, биргелештирип мына 30-40 адам 20 сотик, 30 сотик мына жерлериңер бар да, бир жерден алгансыңар. Кайракы жерлериңер турат, 30 жылдан бери каралбай турабы? Мына ошол жерге биргеликте суу чыгарып туруп, бирдей мөмө отургузгула. Мына ошондо анан кийин клиент келет. Мына жөн эле мисалы үчүн сиз 5 сотикке бирдеме айдап койдуңуз. Мен айдадым, Кубанчик айдады, Индира айдады, төртөөбүзгө 4 бөлөк. Кайсы кардар келет? Мына Андижан областында бир эме бар, совхоз бар да. Илгертен анжир менен заниматься эткен, олордун анжири Дубайга кетип атат керек болсо. Бардыгы анжирге кеткен. Бир түрдүү бир эмеде анжирге кеткен. Дүйнө жүзү мына Ошко дагы ошолордун анжири келип атат. Кара Сууга чыгат. Ташкент полностью ошолор менен болгондо кичинекей эле кыштак экен, бир канчада 700 үйлүү экен, бардыгы бирдей кылып мөмө кылып коюптур да. А мына азыркы Абибилла акамын багыны көрүп атасыздар, а? Кара Сууга Мамажанга барып атасыңар, мына Фуркаттан баштап, ана кызылга чейин биз бир түрлүү слива отургузайлы туугандар. Дүйнө жүзү келет берге. Дүйнө жүзү келип издеп келтирип биздин сливаны алып кетет. Себеби дегенде биздикинде слива ич жерде жок. Биздин сливалар именно дарылыкка кетип атат. Кагы. Мына ошого туугандар биригишибиз керек, ойлонушубуз керек. Анан туугандар качанга чейин ушул Турцияны карап отурабыз. Качанга чейин башка жактан бир мындай көчөт келет деп отурабыз. Келгиле туугандар биригейли дагы мына Кубанчик акаман сурап туруп бир 10 гектар жерде ППСтин жерин алып туруп ошол жерге питомник кылбайлыбы? А бир эле жакшы специалист Туркиядан келет экен, ошол жерге 1,5 миллион көчөт эгип берет экен. Эмне выгодный да бул силерге? Тура бир көчөттү 350 сом, 300 сомдон алгандан көрөктө бир эле турк келет дагы, ошонун айлыгы $2000 бир жылына, бир неме айына. 2 ай неме 2 жыл ошол жерде кызмат кылып берсе, 1,5 миллион көчөт чыгарып берсе, ошону сатып эле анын айлыгы да төлөнөт. Ошого бир уюм кылгыла туугандарым.
Bunu men бардык райондордо сунуштап келип атам. Пока силерде өзүңөрдө питомник болбойын, багбанчылык өнүкпөйт. Мына ранированный деп коет. Бул эмен өзүңөрдүн жериңерде өскөн көчөт силерге өзүңөргө түшөт. Бардык жерге түшөт. Ал түрк келе турган болсо эмне кылып берет? Алма, бадам, мисте, анар бар жокту жасап берет силерге. Бар жок жасап берет, өзүңөр элестетип көргүлө. Ошол түрккө берген $50,000 бөлгүлө 1,5 миллион көчөткө. Копейкадан тур келип атпайбы? Копейкадан. Турабы? А зато өзүңөрдө ойлонбойсуңар эч качан. Багбан ойлонбош керек, качан мен көчөттү кайерден аламын, кандай көчөт деген чыгат деп. Мына ошону биздин мындай белдүү мына кыйын, мына Кара Суунун жигиттери ушуну чечип коюшубуз керек. Эч качан багбан башка бир мамлекетке зарыгып көчөт издеп барбаш керек. Биз деген башка ошо түрктөрдө эле, ошол эле поляктарда эле колу буттуу мындай акылдуу, эстүү жигиттербиз. Биз деген мындай кайдыгер мамиле кылып атабыз өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн жерибизге жана өзүбүздүн сууларга. Мына өзүңүздөр билесиздер, канча миллион галлон суулар агып кетип атат биздин Кыргызстандан. Мына өзүбүздүн эле жаныбыздагы мына Компроводко куйган дарыяны айтып көрөлү. Башка жакка барбайлы. Күнү түнү агат, Отсодырда суу жок, багбанчылык кылам десе, дыйканчылык кылам десе суу жок. Эмне себептен? Болгон эле техникалык жактан чечсе болот. Туурабы? Ошо техникалык жактан чече турган маселени биз ашар жолу менен чечишибиз керек. Биргелешибиз керек. Бир мындай күч болуп туруп, бардыгыбыз ушуну чече турган маал келди, болду. Качан мамлекет келип бизге кылып берет деп отурушубуз керек. Мамлекет эч качан мунаны али бери кылып бере албайт. Бизге керекпи, биз кылышыбыз керек. Ошол жерде кимин жери боло турган болсо список кылып туруп, сотигине бөлүп туруп, акчасын мойнуна салып туруп, ошол каналды казайлы туугандар, сууну чыгаралы. Канча миллиондогон галлон суулар жөндөй кирип кетет. Мына ошону менен биз мына бир эле адырга бир киши 10 гектарга бадам кылыптыр. 10 гектарга бадам кылыптыр. 10 баягындай ап келип, отургузуп, анан кийин ол чыккандан кийин башка пайван кылып атып жасаптыр. Азыр жыргап атат, жыргап атат. Жыл сайын түшүмүн алып атат. А бизде ондой жерлерден канча миллиондогон гектар жерлерибиз жатат. Мына ушул жөнүндө ойлонушубуз керек. А көчөттү качанча зарыгабыз, башка бир мамлекеттен ап келип берет экен деп. Ал көчөт бизге өзбөй, бир Алла билет аны, туурабы? Бирок рисковать этип ошону ап келип эгип атабыз. Келгиле ошого туугандар, биригели, кандай бир вопростор болсо айткыла, биз колдон келишинче чечебиз ошону. Мен азыр 70 соты ерти көчөт бар. Ар хил алма бар. Мына слива бар, слива жок. Бадам бар, ар хил көчөтлөр бар. Лекин сиз айткандай бурунги өзүңүз Жанатан, энеген Крипсон, гол менен түгелди. Ашынca men so'rangan yerimki, mana bozorga o'tadigan narsani qilishimiz kerak. Men misol uchun men parvarish qilaman. Sherigim bor, ayol kishi. Shu pinniki o'laymiz. Shuni bir mo'ljalni qilib turib, o'zimizga o'tadigan, hozir olman o'tkaza olmay qoldi. Hali nima bo'ldi? 3000 olmam qolib ketdi nima. Uyda turib qoldi. Nima qildim? Hozir 30 sotik, 40 sotik yerda nima qiladigan yerim, sotiladigan yeri bor. Ashunga siz bilan bir baylansak, o'tadigan narsani qilsak. Seni qilayli deb atadi. Hozir o'ta turgan narsa ava. Hozir Polkarlik 106-подвойдогу alma, not bor. Ошолар o'ta atadi. Анан эми азырынча мен сизге ушул бере турган жардамын Голландиядан мен сизге подвой алып келип берем. Голландский. Nimasi? Маточник деп коет. Маточник алып келип беремин. Анан кийин Кудай кааласа бир түрк келет да ошол түрк менен сабак өткөндө мен сизди чакырамын. Балдар номерин жазып алат азыр балдар. 1 гектар полукарлик 1 гектарга полукарлик баткенгилес 1400 батат. 3-кө 3 отургузасыз. Боюнча айтканыңызга толугу менен кошулам ака. Ушундай сезондо суу талаш болот. Суунун түгүндө жашайбыз болсончу. Суу сиз айткандай жөн эле коңшу мамлекетке агып кетип атат. Каналдын көрүнгөн жерлери казылат дагы башынан. Аркы башы казылбайт. Аркы башынан суу аз баткан менен, беракты казган менен пайда жок да.
Анан экинчи, бадам мисте боюнча айтып берсеңиз ака, кайракыга отургуз. Болбойт, бул аябай суу талап кылат. Көп суу талап кылат. Буну деген суу чыгарып анан отургуз керек. Жок, суу чыгарса болот да. Суу чыгарып туруп отургузсаңыз жакшы болуп берет. Техниканын азыр өнүккөн маалы, анан туугандар көчөт алып атканда көчөттүн сертификатын окугула. Көчөттө вне зоны о вирусной безопасности деген жазуусу болуш керек. Бул деген көчөттө сертификат деген биздикинде сертификат эмес болчу. Бул деген дүйнө жүзүндө бир организация өзү бекер берет да. Бул бирби. Анан кийин туугандар деңиз деңгээлинен канча метрге чейин эксе болот. Ошону карагыла, анан перепад температура дейт да. Температура канчага минус плюс канчага чыдай алат. Ошонун өзүндө руководствосу бар, ошону окугула. Ошону окугандан кийин анан кийин отургузгула көчөт. Ага чейин отургузбаңыздар. Мына бизде мынандай да, колуна карматып койсо эле баары отургузуп алат да, мына да эле. Кичине мындай карап, инструкциясын карап, мындай кызып койбойт дагы, анан кийин аппараттагы күбө менен отургузуп алат, кийин кыйнала берет да. Ошого туугандарым, көчөт отургузарда мурда жердин анализин алгыла, суунун анализин алгыла, шор суу болуп калып атат. Берге эмне болот, эмне жок. Мына мисалы үчүн шор деген жерлерде бул кемчилик эмес, наоборот бул артыкчылык болушу мүмкүн да. Мына крыжовник деген нерсе бар, крыжовник. Бул бадалдууларга кирет. Крыжовник, мына малина, ержа малина ошого окшош эле неме, бирок ол эмне? Туздуу жерде, шор жерде өсөлөт да. Башка жерде өсөлбөйт. Мына ошол шор болгон жерге крыжовник апарып отургузгула. Дарбызга окшош болот, кичине мындай. Кызылы болот, сарысы болот, жашили болот, мындай томолок болот да. Мына ошону отургузула. Анан туугандар, мына биз өзүбүзгө питомник кылмайын, дайыма нараачылык боло берет да. Күйүп калды, үшүп калды боло берет да. Качан биз өзүбүзгө питомник кылгандан кийин ушудан арылабыз. Ал питомникти кылыш үчүн ону биргелешибиз керек. Бир эле мен 300 сом менен эч нерсе болбойт. 1000 адамдын, 10 000 адамдын, 100 000 адамдын 300 сомдон кошсо кыйла иш бүтөт. Ошол биз көчөт издебеш үчүн, баш оору болбош үчүн биз азыр бардык Кыргызстанда, баягы башка мамлекеттерде ошондой кылып эле ГЭС курат экен, суу сактагыч курат экен, кээ бир жерлерде чоң парктарды салат экен. Биз дагы азыр ошол Кыргызстан боюнча акча жыйнап атабыз. Ар бир ошол баг отургузам деген киши биздин ошол шөтүбүз бар. Ошого 1000 сомдон салып атат. Бирок бул акча жоголуп кетпек. Кийин ошол 1000 сомго 10 сапаттуу жакшы көчөт аласыңар. Уже питомник иштеп кеткенден кийин. Каласаңыздар ошол жака өзүңөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар туугандар. Бирок менин байкашыма караганда негедир айымдар сиздерден иш чарада жок да, почти что жок эсе. Бирок статистика боюнча мен карап көрүп атам, 40 жаштан өткөндөн кийин аял кишилер үйдө болот, бала чака менен, небере менен үйдө болот. Деги эле табигатынан аял киши бул өсүмдүккө гүлгө назик зат келебиз да. Ушул максатта сиздерде айымдар менен иштөөгө кандайдыр иш чаралар барбы? Эмне үчүн биз айымдарды анча көрө албайбыз? Мисалы мен өзүм командамдагы кыздарды бүгүн чакыргам, сиздердин семинарларды көрүп, Зейнебичек аякта жалаң эле мырзалар экен деп батынып кел алышпады да. Эгерде ушул тарапта иш жүргүзө турган болсоңуздар, сиздердей кадрлар менен эмгектенүүгө, мисалы мен өзүм как Кыргызстандын патриот жараны катары, өзүм как химбиолог катары сиздер менен эмгектешүүгө даярмын да. Экинчи, эми ар бир иште, ар бир жерде бир аз кайрылып коюуга туура келет. Биз айымдар эркектерден, мырзалардан, сиздерден көз карандыбыз да. Ал эми статистикада айтылат, аял киши 42-48 сааттан ашык маалыматты сактай албайт деп. Демек, мындай маалыматтар аял кишиде тезирээк таркалмак. Тезирээк таркалмак да, тезирээк жайылмак аял кишилерде. Керектүү жерге айымдарды чакырбайсыздар дагы, кереги жок жерге айымдарды жөнөтүп коесуздар. Мына шаарларда, ой жерде конечно, турмуш тиричилик үчүн жүрөбүз, бирок мындай жерге кичине аял кишилерге дагы өзүңүздөр кичине стимул берип, эгерде сиздер эркек катары жеткизе албай аткан болсоңуздар, сөздүн маңызын менин номерин бериңиздерчи, мен деле сиздердин жубайларыңыздарга айтып, мындай жерге бир чакага биз деле отурайлы. Себеби аял киши кечирип коесуздар го, сиздерден тең эле кыймылдайт. Гүлгө, бакка аял киши деле өтө катуу кыймылдайт. Ошон үчүн сиздерден суранат элем, ушул жаатта дагы бир аз көңүл бөлүп койсоңуздар. Анан эми сөзүм акырында мына Абдулла Ташиевич менен мына көп жылдан бери, 4-5 жылдан бери биргеликте иштешип келе атабыз.
Мына былтыр 16 айыл өкмөттү агрозовет окуун өткөрдүк. Эми азыркы мындай шартта адамдарды көп чогултпагыла, азырактан чогулткыла дегенге байланыштуу бүгүн биз мына Кызылкыштагы айыл өкмөтүн өткөрүп атабыз. Мен жана жогоруда сөзүмдү айтып кеттим. Ушул февралдын аягында ушул Кара Сууда чоң залга ушул Кайрылы Абдулла Ташиевичти чакырып, жана дагы башка немелерди чакырып, жана Real Organics'тин именно өзүнүн ошол чыгарган, өндүргөн немелерин алып келем, өкүлдөрүн. Кудай буйруса. Ошолорду алып келип ошол жерде өткөрөбүз. Ал жерде жанагы уже кредиттин 9-чу немеси башталып калат. Айыл чарбасын каржылоо 9 деген банктын өкүлдөрүн чакырабыз. Бир чоң форматта өткөрөбүз жолдоштор. Анан Абдулла Ташиевич эми ушунча жылда ушул багбанчылыкты өнүктүрөбүз. Ушул Кара Суу районунда кичине алдыга жылсын деп жасаган аракетиңизге биз толук рахмат айтабыз. Ушундай адамдарды чакырып келип, жанагындай сорттордун характеристикасынан бардыгына чейин айтып берген ошол патриот болгон адам ушундай немеде жеткирет да сизге окшопчу. Эмесе жанагындай лекция, жанагындай неме үчүн айтып койсо, оңойлуу айтып койсо болот, бирок күйүп пишип, жанагындай мен айыл чарба министри болуп калганда мындай кылат элем, андай кылат элем дегенде, ол өзүнүн багы патриоттугуңуз да. Ошол үчүн ушундай немеден тайбай, ушу биздин элибизге, дыйкандарыбызга келип, ар дайым ушул бак боюнча болобу, жанагындай башка тармактар боюнча болобу өзүңүз сунушуңузду бере бериңиз. Сиздин командаңызга рахмат айтабыз, келген адамдардын, катышып аткан адамдардын атынан. Мындан ары да иштериңизде ийгилик болсун. Ошону менен бирге мына жерде дагы бир эсиме чыгып кетти, айтып кетейин. Мал чарбасы көбөйүп, малдын башы өсүп атат. Аны багыш үчүн тоют керек. Тоютту беде менен камсыздайбыз. Ошол 2 жыл болду, мына Төрөгелди деген беде үрөн чарбасын түзүп биз Сатар Туркон Жош айыл өкмөтүнүн Кызыл Кош айылында беде үрөлдү жылда биздин дыйкандарга камсыздап атат. 1 килограммы 250 сом, 280 сомдун тегерегинде. Туурабы? Бардыгын жерде барып айтып атабыз. Сатар ака, мына тоюткачы азыр мына Украина, анан мына Россия көп иштетип аткан эмес, сорго, люпин, суданская трава, анан рызык, амарант, топинамбур, анан дагы румикс деген чөп чыккан да. Бул деген ушундай чөп адам бою бар го, ошодон да бийик өсүп турат да, анан кийин ийилип туруп дандайт да. Бул беде онун астында жөнүнөн шакал болуп калат да. Ушуларды алып келбейсиңер. Чын да, ушуларды алып келсе, мисалы үчүн онучу анан ону мындай неме кылганда дагы биз деген мындай ушундай ой кетет да, бизгече обязательно ошол уй мен тайне менен тең болуш керек. Жетелеп жүрө беребиз да багынча. 50 жылдан бери бир уйду кармап отура беребиз да. Садаан кетейиндер, өзү көчкө кете турган, этке кете турган малдын өмүрү 1 ай, 1 жыл, 2 ай эле болот. 14 айда ассалам алейкум. Ушу 1,5 тонна эт болуш керек, киргизип бериш керек мына казапканага, шуу эткизип. Оны жетелеп жүрө бергенден пайда жок. Ушундай неме чарба кылышты үйрөнгүлө. Отура. Эми үрөн жөнүндө сөз болуп калды жолдоштор. Жана Кожонеке да айтып өттү. Үрөн бар. Эч бириңерди үрөндөн үзгүлтүккө учуратпайбыз, Кудай буйруса. Мына азыр митинг Курманалиде Акташ айыл өкмөтүнүн аксакал киши. Арпанын үрөнү бар, жаздык будайдын Дарья деген сорту бар, арпанын Мамлюк деген, Грейс деген сорттору бар. Жана беде үрөн заводунда Канат деген жигит 60 тонна арпанын үрөнүн басып отурат. 6 тоннасын мен мына 30 адырктарга алып бердим. Мына алды. Туурабы? Эч немеси жок. Кимге үрөн керек болгон болсо жеткиребиз үрөндү. Мына минералдык жер семиргичте азыр сүйлөшүлүп атат. Азыр жаңы министр менен. Азот иштетпегиле, биогумус иштеткиле тууганда. Экинчиси. Азыр айтып берем мен. Экинчисинде мына Өзбекстан Республикасына декабрь айында губернатор менен премьер-министрдин аткаруучу Новиков эле барып договор түзүп келишкен. Кара Суу районунда Өзбекстан Республикасы менен бир кошмо үрөнчүлүк чарбачылык атат. Алар жактан бир үрөнчүлүк чарба өзүнчө, алар да баа кышлак хуҗалык деп кой деген, биз жактан бир үрөнчүлүк чарба. Экөө биригип сорт жаңылоо, кыскасы бүт айыл чарбасы боюнча, опыт алмашуу боюнча бир неме түзүлүп атат. Мал чарбасы боюнча да ошондой бир чарба түзүлүп атат. Алардын племенный немеси аябай күчтүү болуп кеткен. Жана Абдулла сен айткан Занен деген эчкилерди 2000-3000 баштан кармаган фермалары бар. Ал эчкинин сүтү жанагы Несле деген жаш балдардын немеси бар го, бере турган. Эненин сүтүндөй витаминге бай немеген да, ошол эчкин немесинде. Ошондой нерселерди өнүктүрүш боюнча Өзбекстан менен дагы эки чарба уюштуруп атабыз жолдоштор.
кыскасы айыл чарбасында жалпылап айтканда ушундай мындай изденип алдыга умтулуп иштер кетип атат жолдоштор. Ана мына жана жогоруда айттым, Бишкекке барып келе турган болсом, ал жактан да кандай немелер айтылып атат, ар түрдүү багында немеде түзүлүп атат жанагы неме. Бир жобого келип, бир положениеге түшө турган болсо, жанагы кошулган бизге немелер менен биргеликте кандай иштешип кетебиз, аларды да чакырабыз ошол февралдын акырында, ошондо бирге неме кылабыз. Эми ана жогоруда да айттым, дагы бир жолу ушул жерге атайын убактыңарды бөлүп келгениңер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына чакырылгандан кийин şu жоопкерчиликти сезип алып келген мына жерадистерге да рахмат. Мындан нарда ошол февраль айында жолугушайлык, şu жакшы жетип алгыла, эң кийинчи Кудайым тынчтык берсин, ден соолук берсин. Анча-мынча баягындай жаман илдеттерден Кудайым өзү сактасын. Şu мына 2021-жылы Кара Суу району айыл чарбасында жакшы жылдардан болсун жолдоштор.